Социалдык келишим аркылуу жөлөк пулдан баш тартып, мамлекет берген 100 000 сомго ар ким өзүнүн шартына, мүмкүнчүлүгүнө ылайыктуу ишкерлигин башташкан. Алардын катарында Кочкордун Семизбел айылынын тургуну Махабат Тохонова алган акчасына мал көбөйтүүнү максат кылган. Жакшы буюрса төлдөп атат. Быйыл 2-чи тууту. Жакшы көбөйүп атат. Бат көбөйөт деп алдык да. Буюрса жакшы эле, мына төлдөп калды. Быйыл төлдөйт, тыбытын ала атабыз. Жакшы буюрса. Быйыл канча тыбыт берди? Жакшы эле алдык, 20га жетти. Махабат айымдын 4 баласы бар. Бирок 3-өө мектепти аяктап калгандыктан бир балага эле жөлөк пул алчу. Ал деле жарыбаган акча болгондуктан жөлөк пулдан баш тартып, мал көбөйтүп алууга жакшы шарт түзүлдү дейт. Бактыга жараша ата-энеси да сарайда мал багып тургандыктан алардын көмөгү менен эчкилерди багууда көйгөй жаралган эмес. Өзүм мурда деген Шведияда иштечимин. Анан бул контракттан 100 000 алып ушул мал менен эме болуп калдык. Ушун көбөйтөлү деп эле. Балдар да иштеп атат. Кой мал салып кошуп кичине көбөйтөлү деп. 36 баш алган негизи улаганымыз менен. Анан былтыр 1 жыл туудурду. Буюрса азыр мына 60-тай турат. Кудай буюрса быйыл төлдөсө 80-дей болуп калат деп турабыз эми. Анан буюрса жакшы мына ушу сот контрактта мурун пособиясы эле жетти эмес. Жакырчылыктан чыгып эми Кудайга шүгүр өзү менен өзү 1 жылда бирден сойт дейт. Эми дебей анан калган Кудайга шүгүр мына биз багабыз, бекер эле багып беребиз, жардамыбыз ошол. Мына ушундай жокту бар кылып, азды көп кылууга шарт түзгөн социалдык келишим долбоору Кочкор районунун аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн жашоо шартын жакшыртууга бир топ эле себепкер болду. Алардын көпчүлүгү арбын киреше алып келчү ар кандай иштерди баштап, ийгилик жаратышууда. 2024-жылы 145 үй бүлөгө социалдык контракт келишим түзүүгө квота бөлүнүп берилген. Биздин министрлик тарабынан бардыгы 145 үй бүлө 2024-жылдын 1-сентябрында толук келишимдерди түзүп бүткөнбүз. Алардын мүмкүнчүлүктөрүн, потенциалын карап, бардыгы финансылык сабаттуулук боюнча окуулардан өткөрүп, туура жолго салуу боюнча алган өзүнүн бизнес долбоору боюнча финансылык сабаттуулук боюнча бардыгын окуулардан өткөрдүк. Атайын жобо бекитилген. Ошол жобонун негизинде дагы ай сайын мониторинг жүргүзүү, кварталына 1 мониторинг жүргүзүү иштерин дагы биздин башкармалыктын иш менен камсыз кылуу бөлүмү тарабынан да жүргүзүп келебиз. Социалдык келишим долбоору башталган жылдары Кочкордо үй бүлөгө жөлөк пул алгандардын саны 500гө жакын болсо, азыркы тапта анын теңинен көбү аталган долбоор аркылуу иш башташкан. Быйылкы жылы да каражат алып иш баштайм деген калуучулардын арыздары кабыл алынууда. Норзаблаев, Алмаз Асанов, Ала Тоо 24, Нарын облусу.